Смертельное ДТП на трассе в Ульяновской области. По данным местных властей, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. Погибли 16 человек. Среди жертв аварии 14 граждан Киргизии. Об этом сообщило посольство республики в Москве. По словам губернатора региона, врачи районной больницы борются за жизнь троих выживших. Им может потребоваться транспортировка в областной центр. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, айдоочулар. Бардыгыбыз тең ушу кандуу жолдо жүрөбүз. Кырсык Кашкабактын ортосунда деген сөз бар. Ошондуктан эч кимде эч кандай гарантия жок, то что ДТП болот же болбойт дегенчи. Ошол ДТП жөнүндө сөз болот бул видеодо. Былтыркы жылдын эсебинде Россиянын МВДнын статистикасы боюнча былтыркы жылдын эсебинде 132.466 ДТП болуптур да. Бул ДТПлар легкий ДТПлар эсептелбейт. Бул пострадавшийлар бар, смертельный исходдор менен ДТПлардын саны ушундай болуптур да. Бунун ичинен каждый 9-чу ДТП смертельный исход менен болот экен, өлүмгө алып келет экен. Ар бир 9-чу ДТПчы жол кырсыгы. ДТПнын кесепетинен 14.504 адам каза болуптур. Россияда былтыркы жыл 2023 боюнчачы. Бул деген эмнени айтат? Бул деген жол кырсыгы өтө коркунучтуу, өтө этият болгула дегенди билдирет да. Эгерде дүйнөнү алып карасак, дүйнө жүзү боюнча былтыркы 2023 жыл боюнча. Ассаламу алейкум достор. Азыр бир аз кыска реклама. Рекламадан кийин видеону улантабыз. Easy Drive деген таксопаркка келип калдым. Бардыңар билесиңер. Бул жакта азыр кандай условиялар болуп атат, кандай акциялар болуп атат. Талгат өзү бардыгын подробно силерге айтып берет. Угуп туруңуздар. Ассаламу алейкум достор. Менин атым Талгат, мен ушу Easy Drive'да менеджер болуп иштейм. Так, условия боюнча, машиналар боюнча айта кетейин. Эконом класстар бизде 1600дөн баштап 1900 дери болот. Комфорт класстагы машиналар алар 2200дөн башталып 2900гө дери болот. Комфорт плюстагы машиналар ал уже минималдык комплектация бар, бизде К5 бар. Алар 2800дөн башталып до 3400гө дери болот. То есть уже бул жерде график 7.0 и 6 детали экөө тең бар да. Парктын проценти 3% биздики, без депозит, без накопительный, вывод моментальный, любое время суток акчаны чечип алсаңар болот, кеңири дегендей. И акция жөнүндө айта кетейин, биринчи очередь бул время на линии, то есть канча убакыт время на линии көп жүргөн болсо, ошого биз подарка беребиз, парктын атынан, то есть топливный карта беребиз. То есть биринчи орунга бизде 200 литр бензин алат, экинчи орунга 100 литр, үчүнчү орунга 50 литр. И бул айда мынау июлдун 8-ден баштап августтун 8-ине дери болду. Бүгүн жыйынтыктадык акция. Биринчи местага iPhone 15 Pro болгон, экинчи место AirPods и үчүнчү место Apple Watch болгон да. Ошо бүгүн бул акция жыйынтылды. Буйруса бүгүн жыйынтыктайбыз. Уже кандай десем, ким уткандарды тактайбыз, ким өтө мыкты иштеген биздин таксопаркта. И уже эмки видеодо биз улантып көрсөтөбүз. Берген подаркаларыбызды, ошо биринчи месталарга бардыгына, чтобы сиздер деле кызык болгон үчүн иштегени. Ошондой достор, көрүп атасыңар, экранда турат, адрестери, номерлери, ошол номерлерге чалып, ушул адреске келе бересиңер. Ар дайым силерди тосуп алышат, күтүп атат. Баарыңыздарга ишиңерге ийгилик. Жакшы болуңуздар. Эгерде дүйнө жүзүн алсак, дүйнө жүзүндө былтыркы 2023 жылдын статистикасында 1.200.000 адам каза болуптур жол кырсыгынан. 50 миллион адам жаракат алыптыр. Ошол каза болгондордун ичинен жарымызы пешеход, велосипедист, мотоциклисттер экен. Алардын көбү 5 жаштан 29 жашка чейинки адамдар экен. Андан кийин ошол кырсыктан каза болгондордун көбү жакыр мамлекеттерде экен. Бул Африканын мамлекеттери, Түштүк Американын мамлекеттери, Ближний Востоктун мамлекеттеринен экен көбүчө. Бул жакта мамлекеттердин да статистикалары бар экен. Азыр ошону дагы карап көрөлү. Мамлекеттердин статистикасын алып караганда, мисалы 100.000 адамга канча өлүм неме болот? Мисалы Кыргызстанда 5 миллион адам, 6 миллион адам. Кимдин ким экенин билбегендер өз оюн айтса. Мисалы
ошого жараша бул жакта көрсөтүлгөн статистика. Биринчи орунда Доминикана экен. 100 000 адамга 64,6 өлүм туура келет экен. Экинчи орунда Зимбабве, үчүнчү орунда Венесуэла, төртүнчү орунда Либерия, бешинчи орунда Эритрея, алтынчы орунда ЦАР, жетинчи орунда Южный Судан дейт, сегизинчи орунда Саудовская Аравия дейт. Саудовская Аравия негизи жакыр өлкөлөрдүн катарына кирбейт, бай өлкөлөрдүн катарына кирет, бирок арабский дрифтти баардыгыбыз билебиз, ошонун кесепети бул жакка да тийиптир, ошондуктан 8. Тогузунчу орунда Бурунди дейт, 35,5 адам экен, өлүм экен, неме 100 000 адамга. И 10-чу орунда Демократическая Республика Конго дейт, 11 Намибия. Кыргызстан канчанчы орунда? Кыргызстан, Россия канчанчы орунда деп ойлойсуңар? Так, Кыргызстан, так, Россия. Россия 114-чү орунда экен. Кыргызстан менен Казакстан 107-чү орунда, Кыргызстан 108-чү орунда, США 109-чу орунда экен. 12,7. Эксперттердин айтымы боюнча, эмне үчүн кедей мамлекеттерде жол кырсыгы көп болот? Низкий уровень дейт, инфраструктуранын начар болгону, жолдор начар, светофорлор жок, знактар жок деген сыяктуу. Анан медицина начар болгон үчүн, мисалы ДТПнын кесепетинен өтө ошол терс таасирин тийгизет экен. Ошондуктан жакыр мамлекеттерде ДТПнын кесепетинен өлүм өтө неме болот экен, өтө көп кездешет экен. Мисалы бул жакта мамлекет канча бай болгон үчүн, мамлекет канча неме бай болгон болсо, ошончо неме аз болот экен ДТПчы. Анан закондордун немеси боюнча, мисалы бул жакта эң акыркы местада Антигуа и Барбуда дейт, Микронезия дейт, Мальдивы дейт. Мальдивыда такыр көбүнчө велосипед эле тебип жүрүшөт болуш керек. Кирибати дейт, бул деле остров. Исландия дейт, 172-чи место. Сингапур, түшүнүктүү Норвегия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Великобритания, Япония, Дания, Германия, Израиль, Финляндия, Испания, Нидерланды дейт, Мальта дейт. Жалаң өнүккөн мамлекеттер акыркы орундарда экен. Австрия, Эстония, Австралия, Словения, Македония, Франция дейт, Бахрейн, Италия, Канада, Кипр, Бельгия, Чехия, Турция, Азербайжандагы өтө неме экен, акыркы орундарда экен. Так, статистика боюнча кайсыл факторлор ДТПга алып келет? Так, санап берейин. Несоблюдение ПДД дейт, жол эрежелерин сактабаган үчүн көп ДТП болот экен, жол кырсыктары. Ылдамдыкты карабаган, ылдамдыкты сактабаган үчүн дагы көп жол кырсыктары катталат экен. Андан кийин алкоголь, наркотиктерди неметкен үчүн, колдонгон үчүн дагы көп жол кырсыктарына неметишет экен. Төртүнчү эле биздин мындай таксисттерге, вот кыргыз биздин таксисттерге ушул чечеси бар да, усталость дейт, мындай чарчап, чалыгып, уже энергия жок, күч жок, мындай за рулем кетип баратып уктап кетип, ушундай учурлар. Анан кийин 5-чиси погодный условия дейт, гололед болуп же жамгыр төгүп, ушундай сыяктуу учурларда дагы көп болот экен. 6-чысы болуп калды. 6-чысы езда в темное время суток дейт. Түндө
немени караш керек. Фара начар болсо түндө, зрение дагы начар болсо ошол дагы жол кырсыгына алып келиши мүмкүн. Же түндө мисалы уйкуң келип уктап кетишиң деле мүмкүн да. Мисалы лучше күндүз эле айдаш керек экен, күндүз эле иштеш керек экен. Освещенность дагы начар болот. Мисалы караңгы жерден чыга калат пешеходдор, мас кишилер чыга калышы мүмкүн. Аны байкабай көрбөй каласың дегендей. Факторы, связанные с автомобилем, тормозная система, общее техническое состояние автомобиля дейт. Машинанын техникалык абалы дагы ошол себептер себеп болушу мүмкүн экен. Тормоз иштебей калышы мүмкүн, же мисалы кышында көбүндө болот, мисалы кеч күздө же эрте жазда жайкы дөңгөлөк менен кетип бараткан болот, тайгалак болуп, мисалы кар жаап койсо же тоң жүрсө алданып калышы мүмкүн. Тайгалак болупчу. Недостаточная видимость дейт. Мисалы эми бул деле погодага неме киргизип койсо болот. Мисалы туман болуп же ушундай сыяктуу случайлар окшойт бул. Бул жакта дагы рекомендациялар бар экен. Соблюдайте ПДД дейт. ПДДны сакташ керек. Не садитесь за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения дейт. Рульга отурмак түгүл, лучше такыр эле ичпей коюш керек. Ичпей, чекпей коюш керек колдон келсе. Следите за техническим состоянием автомобиля дейт. Бул эң туура. Машинаны өз убагында тейлеп туруш керек. Машинанын майын алмаштырып, колодкаларын алмаштырып, дөңгөлөктөрдү алмаштырып, жакшы караш керек машинаны. Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем дейт. Ушул дагы эң көп мисалы неметилбейт, көп байкалбайт, бирок ушул көп учурларда ушулда кырсыктар калып келет. Анткени мисалы МКАДтан кетип баратат, телефон менен сүйлөшүп же телефон менен чукулап. Менде деле кээде болуп калат. Адамдарга айтып түшүндүрө албайсың. Мисалы мен за рулем кетип баратам, анан сүйлөшөбүз деп айтышта кыйын болот. Кээде срочно сүйлөшүш керек болуп калат, мисалычы. Ошондой учурлар дагы өтө кооптуу. Так, достор, эгерде кимге жакшы стоматолог болсо Аскарга келсеңер болот. Адреси турат, экранда телефон номери турат. Мен азыр ошо тишимди каратканы келдим. Тиштерди кичине суукка жакын, суукка чейин оңдотуп койбосо, өзүңөр билесиңер, Москванын суугуна тиштер чыдабай ооруйт. Анан не кылыш керек, чтобы тиштерди курт жебеш үчүн? Тиштерди курт жебеш үчүн тишти жууп жатыш керек. Кечинде жууп жатыш керек, анан эртең менен турганда да жууш керек. Тамактан кийин. Канча жолу тамактансаңар, ошончо тишти жуусаңар, ошончо жакшы болот экен. Анан кийин витаминдерди дагы ичип туруш керек экен. Бир жылда 2 жолу, 3 жолу текшерип туруш керек экен, келип. Тиштерди карап, алдын алыш керек экен да, кыскасы оорунучу. Тиштин ден соолугу бүткүл могу дененин ден соолугун карайт экен. Анткени тамактанып атабыз. Эгерде тамагыбыз мындай жакшы нар жакка кетпесе, ден соолугубуз бузулат да. Тиштен башталат ден соолук туурабы. Ошондой достор, экранда турат телефон номерлер, ошол номерге чалып келе бересиңер, записке жазылып. Адреси турат, бул жакта бекер парковка бар. Азыр как раз консультация бесплатный экен и брекетке акция болуп атыптыр. Кыскасы, келсеңер, Аскар силерди тозолот. Аскар Зубной стоматологко келиш үчүн мындайдан келесиңер, азыр мен силерге көргөзүп коеюн. Келесиңер. Бул жерден солго. Бул эшиктен киресиңер. Бахила кийгиле. Терпимо относитесь к другим участникам дорожного движения дейт. Бул биздин кыргыз айдоочуларга, негизи эле бардык айдоочуларга тиешелүү да. Анткени бири-бирибизге мындай сабыр кылышыбыз керек да. Сабыр кылып, кой берип коюп, жол берип коюп дегендей. Биз болсо мындай как будто өзүбүз бөлөк бирөөдөн требовать этебиз, бирок бөлөк адамга ал нерсени көбүнчө өзү кылып бербейбиз да. Мисалы өзүбүз шашып баратып, мисалы
поворотникти күйгүзүп мындай кызып киребиз. Киргизбей койсо аны тим эле жаман көрүп сөгүнүп, мисалычы өзүбүз деле мисалы кетип баратсак, бизден бирөө ошентип суранса, аны да жаман көрөбүз да, андай очередь менен артка кирбейби депчи, мисалы өткөзбөйм депчи, мындай принципиальночу. Өткөзүп коюш керек, кой берип коюш керек, мисалы колдон келсе да. Пользуйтесь специальными гаджетами, дейт. Во многих современных автомобилях много встроенных гаджетов, с которыми процесс управления машиной, например, бортовой компьютер и камера заднего вида, а также тура машинадагы мисалы жакшы болду, ошол дагы жакшы, мисалы GPS, бортовой компьютер, мисалы круиз контроль деген сыяктуучу ал деле азайтат экен кырсыктычы. Жанагындай кымбат машиналар бар, мисалы көзүңдү алып, мисалы аппликация этип кетсең рульдан, өзү токтоп калат, мисалы бирөөнү сүзөйүн деп атсаң же пешеход чыга калса өзү токтоп калат. Жакшы да, мисалы современный немелерчи, машиналар. Колдон келсе жакшыраак, жаңыраак машина алганга аракет кылыш керек. Не отвлекайтесь, дейт. Автомобиль не просто так считается источником повышенной опасности, а вождение важной и непрерывной работы, дейт. Тура. Негизи машина айдап бараткан бул жумуш да, бул жумушту так таза аткарыш үчүн алаксыбаш керек. Алаксыбай, эки жакты карабай, сөзгө алаксыбай, жолду караш керек. Жолдогу мындай немени, абалды неметиш керек да, сакташ керек. Пристегивайтесь, дейт. Бул дагы эң туура. Ушу көп учурларда ушу ремень сактап калат да, эми ременди себепкер болуп Кудай сактап калат. Мисалы байкайсыңарбы, мисалы көп учурларда мисалы машина оодарылып кетиши мүмкүн, же мисалы барып бирөөнү сүзүп алышы мүмкүн, мисалы лобойдон ыргып кетет, же көп травмадан сактап калат бул ременчи. Ременди дайыма тагып жүрүш керек. Жанагындай водительдерди түшүнбөйм, бул жака ремень тагынбай, анан кийин бул жака бир нерселерди сайып коюп ошентип жүрүшпөйбү, ал туура эмес да негизи. Негизи ременди дайыма тагынып жүрүш керек. Мурда дагы эчкө көп көңүл бурчу эмес эле, биздин Кыргызстанда кинолор, клиптерде көбүнчө ремень тагынбай эле тартылышчу эле. Азыр акыркы учурларда аябай ушуга дагы көңүл буруп, элдердин уже аң сезими ошол деңгээлге уже жетип, мындай комментарийлерге да жазып, айтып, уже талкууга алып калган учур болуп калды. Кудайга шүгүр ага дагы. Эми эмне кылыш керек? ДТП болуп калсаң, эгерде ДТП болуп калышы мүмкүн, ошол учурларда кандай кылыш керек? Бул видеону тартышыма эмне себеп болду? Мен өзүм дагы эми майда чүйдө болот, по-любому. Мен да жакында бир ай мурда бир артка айдап отуп машинаны сүзүп алдым, алаксып кетипчи, телефонго алаксып кетип, оң жак күскүнү карабай калып турдум, бир аз чийип алдым. Анан кийин ага чейин дагы иним Кыргызстандан жаңы келип, тоже бир машинаны сүзүп алыптыр. Телефонго алаксып кеткенби же кандай болгон точно билбейм. Бирок мага чалып атат, эмне кылабыз депчи. Ал болсо, мисалы Кыргызстан менен Россиянын айырмасы эмнеде? Бул жакта ОСАГО деген бар, обязательный страховка да. Страховка кыласың, анан кийин эгерде бир машинаны сүзүп алсаң, ошо жазып берип коесуң. Сен страховкаң бар болсо, ошол сен страховкаң тигил машинанын немесин төлөп берет да. Мисалы канча чыгым кетсе, ошонун чыгымын төлөп берет, 400 000 рубльга чейин. Сен чөнтөгүңөн акча бербейсиң тигичи. Кыргызстанда ошондой да, мисалы ДТП болсо, экөөңөр бири-бириңер менен сүйлөшүп алышыңар керек. Сүйлөшүп, чечишип алышыңар керек да. Эгерде андай болбосо, мисалы ГАИ чакырсаңар, ГАИ болсо, экөөңөрдүн тең машинаңарды алып барып туруп штрафстоянкага неметип коет, киргизип коет, токтотуп коет. Андан кийин экөөңөр териштирип, мисалы мен ооба деп жанагындай тил кат жазып берип, неметмейинче чечилбейт да, машинаңарды чыгарып бербейт. Машинаңарды ошентип экөөңөр келишип сүйлөшкөндөн кийин, анан кийин машинаны чыгарып берет. Мен доом жок деп жазып бересиң, же акча бересиң, же машинаңды улап берем деп мындай сөз бересиң да, ошондой. Бул жакта деле ошондой деп ойлоптур, бирок бул жакта страховка жазып берип койсоң эле болду. Анын дагы мисалы кандай немелери бар? Ал дагы кандай учурларда
жазса болот, кандай учурларда жазбаса болбойт, ошол нерсени да билиш керек. Страховканы кандай учурларда жазса болот? Страховканы чтобы жазыш үчүн, ГАИ чакырбай жазыш үчүн ущербтин суммасы 100 000 рубльга чейин болуш керек. Эки эле адам болуш керек. Участниктерчи эки эле машина болуш керек. Эки машинадан мисалы көп 3-4 машина болсо, анда уже ГАИ чакырганга туура келет. Эки машина болуш керек. Бирөөсү күнөөлүүмүн деп өзүнүн мойнуна алыш керек. Бирөө күнөөм жок деген, күнөөлүүмүн деген мойнуна алыш керек, сөзсүз. Эгерде спорный болуп, жок мен күнөөлүү эмесмин десе, анда Европротокол жазганга болбойт. Пострадавший болбош керек да. Жөн гана мындай материальный ущерб болуш керек. Ошол учурларда гана Европротокол жазганга уруксат берилет. Бул видеонун немесине описаниясына калтырып коем ссылкалардычы. Ошол ссылкалар аркылуу кирип Европротоколду ошол жактан скачать этип алсаңар болот. Биздин Белес таксопарктын офисине келип, биздин офиске келип деле Европротоколду чыгарып бер десеңер чыгарып беребиз. Биздин офистен деле чыгарып кетсеңер болот Европротоколду. Достор, адаттагыдай эле баардыгыңыздарды Белес таксопаркы менен иштешүүгө чакырам. Парктын кызмат акысы болгону 1%, парковый самозанятый кылып кошуп атабыз азыр. Вывод моментальный, через таксометр аркылуу акчаны чыгарып алсаңыздар болот. Андан сырткары биздин паркта иштегендерге жолдомо кагазы бекер. Кисарт, лицензия, страховка, ушул тууралуу кызматтар керек болсо дагы кошумча кайрылуу берсеңиздер болот. Бардыгына жардам беребиз. Урматтуу достор, бардыгыңыздарды күтөбүз биз менен иштешүүгө. Чоң рахмат. Дальше видеону уланта берели. ДТП болгон учурда эмне кылыш керек? Көбү билбейт экен ушул нерсеничи, ДТП болгондо эмне кылам деген нерсени. Бул жакта жүрөбүз, Россияда аябай машина көп, бул жакта движение көп. Анын үстүнө аябай 12 саат, 14 сааттан иштейбиз, аябай чарчап, мындай чалыгып калганга чейин көп учурларда көбүнчө таксисттер, каршерингтер ДТПга попал болот. Ошол себептен ушул нерсени обязательно бардыгыбыз билип алышыбыз керек. Незнание законов не освобождает от ответственности дейт. Законду билбеген эч кимди жоопкерчиликтен бошотпойт. Мен билбей калыптырмын, мен билген эмесмин деп кутулуп кете албайсың. Закондо жазылганбы, ал нерсеге сен мойнуң менен жооп беришиң керек. Ошол нерсени обязательно билип алалы. Бул видеону башынан аягына чейин внимательныйраак көрүп коюңуздар. Бул эртеби же кечпи сизге жардамы тийип калышы мүмкүн да. Кудай сактасын, конечно, ал нерседен, бирок билип алыш керек. ДТП болгондо биринчи машинаны токтотуп, машинадан чыгып, машинаны өчүрүп, зажиганиясын. Анан кийин мындай ситуацияны оценивать этиш керек экен. Мындай ситуацияны баалап, кандай ДТП болду, канча машина депчи, мындай өзүңө келип, мындай өзүңдү кармап дегендейчи, паникага алдырбаш керек да, эч мындай шок болбош керек. Анан кийин машинадан жана аварийный треугольник знакты коюш керек экен. Машинадан нары 15 метр аралыкка коюп, эгерде шаардын чекесинде болсо, анда 30 метр аралыкка коюш керек экен аварийный знакты. Шаардын чекесинде болсоң, жилет жана аварийный жашыл жилеттер бар го, ошондой жашыл жилет кийип алышың керек экен. Ал эмне үчүн? Анткени шаардын чекесинде освещение начар, нары бери айдап бараткан машиналар кокусунан сүзүп кетпеш үчүн да, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн. Сүрөткө, видеого тартыш керек. Машинаны немесинен ичин, тышын, эмнеси сүзүлдү, эмнеси сүзүлгөн жок. Видеого, сүрөткө канча ошол материалдар көп болсо, ошончо жакшы болот. Жанындагы машиналарды, жанындагы эгерде көчөнүн табличкасы турса, ошол табличканы полностью ошол алыс жактан, жакын жактан видеого, сүрөткө максимально көбүрөөк тартканга аракет кылыш керек. Эгерде ошо свидетелдер бар болсо, көрүп калган адамдар болсо, ошолордун сөзсүз адрестерин, фамилия аттарын жазып алып, алардын телефон номерлерин жазып алыш керек экен. Анан
эгерде видео регистратор болсо, видео регистратордагы записти сөзсүз сактап калыш керек, сохранить этипчи, эми кокус өчүп калбаш үчүн. Аябай катуу жабыркап, ага тез жардам керек болсо, сөзсүз милиция чакырыш керек, тез жардам чакырыш керек. Эгерде мисалы алыс жакта болуп, мисалы адамдын өмүрүнө коркунуч алып келе турган абалда болуп атса, аны сөзсүз ближайший немеге, больницага, ооруканага жеткизип, немени, пострадавшийды ооруканага жаткызып, ошол жактан сиздин немеңиз, машинаңыздын немесин көргөзүп, СТ документин, өзүңүздүн праваңызды же паспортуңузду көргөзүп, ал жакка зафиксировать этиш керек. То, что сиз ошол жакта сиз жеткиздиңиз ал неменичи, жабырлануучуну. Эгерде антип мисалы жардам бербей койсоңуз, ал үчүн дагы жоопкерчилик, кийин соттон жоопкерчилик тартып калышыңыз мүмкүн да. Бул мисалы ПДД деген ар бир тамгазы ошол адамдардын каны менен жазылган, жөндөн жөн эле бирөө отуруп эле ушундай болуш керек, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп жазылган эмес. Бунун баардыгы жашоодон, практикадан алынып, ар бир адамдын каны менен жазылган нерсе да. Ошондуктан буга өтө мындай серьезно кабыл алыш керек бул нерсеничи. Кайра ал жака жеткизгенден кийин кайра немеге келип, кайра ДТП болгон жерге келип, ошол жактан неметиш керек. Ошол жакта болуш керек обязательно. ДТП болгондо эч качан качып кетпеш керек. Качып кетип, же мисалы айдап кетип калып, же мисалы жанагындай ДТП болгондон кийин неметпеш керек. Бир нерсе чегип, наркотик чегип, же мисалы арак ичип, андай кылган болбойт. Анткени мисалы экспертиза кылабыз деп калышы мүмкүн. Экспертиза кылып калса ДТПдан кийин, силер уже ДТПдан кийин мен ичкем деп силер эч кимге доказать эте албайсыңар да. Ошондуктан ошол нерсени да караш керек. Анан ДТП болгондон кийин, ДТП болуп, андан кийин мисалы Кудай сактасын, эми мындай легкий эле ДТП болуп, анан экөөңүздөр сүйлөшүп алдыңар, мисалы тигинин страховкасы жок болуп калышы мүмкүн, же тигил мас болуп калышы мүмкүн, тигил адамчы, сизди сүзүп алган адам. Андан кийин ал айтат да, акча эле берейин, мисалы бир 15 000, 20 000 берейин, же мисалы 50 000 берейин, ушул жактан эле кетип калалы, ыраазы болобуз деп. Ошондой десе, анан объяснительный жаздырып алыш керек, претензий не имею депчи. Ушул убакта ДТП болдум, ушундай болдум, ДТП болдум. Колдон келсе видеого тартып, анан кийин кагазга дагы сөзсүз неметип алыш керек, жазып алыш керек. Же эгерде сиз тиги менен сүйлөшүп, мисалы сиздин страховкаңыз жок болуп, тиги акча жүзүндө берсеңиз, ага дагы жаздырып алышыңыз керек обязательно. Бул эмне үчүн? Анткени ал айтышы мүмкүн, мен что-то машинаны жасаганда мисалы 30 000 деп сүйлөштүк элек, 50 000 болуп кетти. 50 000 болуп кетти, дагы мисалы 20 000 бер деп калышы мүмкүн. Мисалы, силер сүйлөшкөнүңөр да эмести бүтүрөбүз, все ыраазыбыз депчи. Ошондой учурларды неметиш мүмкүн. Же болбосо силер экөөңөр кеткенден кийин ал болсо кайра келип, ошол жака туруп, мисалы ГАИ чакырыш мүмкүн. Ушу мени сүзүп туруп кетип калды депчи. Ал силер кетип калган үчүн лишение прав болосуңар да, закон боюнчачы, ПДД боюнча лишение прав кылып коет силерди. Силер болсо кийин кантип доказать этесиңер? То, что мындай письменный же видео жок болсо, эч доказать эте албай каласыңар. То, что экөөңөр сүйлөшүп, мен тиги акча, мынча акча бергем, андан кийин экөөбүз ушинтип обоюдно сүйлөшүп алганбыз деп, эч кандай доказательство жок болуп калат. Ошол нерсени да караш керек. Көбүнчө ошол жаш балдар болот, ошо 29 жашка чейин статистикада деле ошондой экен. Көбүнчө ушу жаштар, көбүнчө таксисттер ошо чарчаганда лучше үйгө барып эс алалы, ПДДны окуп, мындай кичине немелерди жаттап коюш керек, знактарды жаттап, ПДДны жаттап, мисалы кайсыл учурларда кандай болот, бир сыйра окуп, бир сыйра видео көрүп, мисалы кинолорду көрөбүз, клиптерди көрөбүз, мисалы ошондой за рулем жүрөбүз, мисалы 10 саат, 12 саат. Сөзсүз ПДДны билишибиз керек да, биз 100% билбесек дагы биз
90%, жок 90% эмес, биз 100% билишибиз керек, потому что ушул менен биз нан табып жеп атабыз, биздин правабыз бар, ушул жолдо жүрөбүз көп учурдачы. Ошондуктан биз ПДДны билгенге милдеттүүбүз. Эгерде билбесек, анда өзүбүздө күнөө. Ошондой болду бүгүнкү видео. Кудай сактасын, бөөдө кырсыктан аман эсен бололу, аман эсен мекенибизге кайтып баралы. Өзүңөрдүн оюңарды дагы жазгыла, силерде да кандай случай болду эле, өзүңөрдүн оюңарды сөзсүз комментарийге жазып кеткиле. Дагы эмнени кошумчалап кеткиңер келип атат, ошол нерсени дагы жазгыла. Эгерде мен бир нерсени мисалы туура эмес айтып койгон болсом, ал нерсени дагы жазсаңар болот комментарийге. Бул видео менен бөлүшүп койгула. Эгерде видео жакса лайк басып, эгерде биздин каналды биринчи жолу көрүп атсаңар, биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, подписаться болуп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Ни гвоздя, ни жезла дегендей. Дагы кандай видео тарталы, ошол видеолорду дагы жазып койсоңор болот, темаларын, видеонун темаларын кандай кылалы эмки видеолорду. Рахмат баарыңарга.